Салам достор, каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен өтө даамдуу жана сочный болуп чыга турган чебиректерден жасап көрсөттүм. Алгач менин каналыма катталганды унутпаңыздар. Алдыда сонун рецепттер менен бөлүшөм. Чебиректин камырын даярдап алабыз. Камырына un, татымына жараша туз жана суюк майыбызды куюп, ысык сууда жууруп алабыз. Биринчи кашык менен аралаштырып, андан кийин колубуз менен жакшылап ээлеп, камырыбызды 20 мүнөткө тыныктырып коюп коебуз. Камырыбыз тыныкканга чейин начинкасын даярдап алабыз. Начинкасына эт, пияз, татымына жараша туз жана сочный болуп чыгыш үчүн суу май жана суу кошуп аралаштырып коюңуз. Чебиректериңиз сулуу, сочный болуп чыгат. Камырыбыз даяр болду. Видеодо көрсөтүлгөндөй ичке бөлүктөргө бөлүп, андан кийин толуктоп чебиректин формасын жаябыз. Жайылган камырыбызга начинкабызды салып, жакшылап түйүп чыгабыз. Ошол эле убакытта газыбызга суу майыбызды ысытып даярдап коебуз. Чебиректерди төмөнкү отто 3 мүнөттөн бышырып алабыз. Достор, тамагыңыздар даамдуу болсун жана да менин каналыма катталганды унутпаңыздар. Алдыда сонун жеңил рецепттер менен YouTube каналымда бөлүшөм жана да менин каналыма катталганды унутпаңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин жакшы туруңуздар.